алып дагы сынайт. Бала чаканы берип дагы сынайт, алып дагы сынайт. Сыноодо ким ийгиликтүү чыгат? Ким пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын этегин кармаса. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды укса, айтканына кулак салса, чакырыгын кабыл кылса, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын жолунда жашаса, ошол сыноодон ийгиликтүү өтөт. Ким болбосун. Агай мусулман бир туугандар, жараткан Алла субханаху ва таала мынакей дүйнө боюнча ушундай бизге кабарды берип койгон. Силер бул дүйнөдө түбөлүктүү турбайсыңар, кетесиңер. Таштап кетесиңер. Силерден кийинки муун силердин ордуңарды басат. Азыр бир жерде мен отурам, ушул жерде башка бирөө отурат. Сиз отурган мансапта, креслодо жакын арада башка бирөө келип отурат. Күндөрдүн биринде кабар келет, фаланча өлүптүр дейт. Анан эмне деп айтат билесизби? Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Баарыбыз өлөбүз, баарыбыз Аллага таандыкпыз, Аллага кайтабыз. Жаназасы качан болот экен дейт. Саат мынчада мындай деген кабар жетет. Анан бир топ адамдар топтолуп жаназасын окуйт, жеткен жетет, жетпеген жетпейт, барган барат, барбаган барбайт. Алып барып көмгөндөн кийин жарым сааттан кийин кабырда бирөө да калбайт. Ишенип коюң, бирөө да калбайт экен. Көмөт, топурак таштайт, жарым сааттан кийин эч ким жок айылда. Эң жакындар үйгө келип эмне кылат билесизби? Апке ысыгыраак чай алып кел. Нан алып кел, дасторкон сал. Эттерди бөлгүлө. Сен эмне болуп атасың кабырда? Бирөөнүн иши жок. Ар ким өзү үчүн кайгырат. Аялың ыйлайт, күйөөм өлүп калды, тияка бияка той-пойго алып барат эле, ошо жок болуп калды. Чогу жаткан жок болуп калды. Ал өзүнүн проблемасы үчүн ыйлап атат. Сендин менен кабырда эмне болуп атат? Күйгөн эч ким жок сага. Балдарың ыйлайт, кыздарың ыйлайт, атам өлүп калды деп. Бизди мектепке алып барат эле, бизди ысык көлгө алып барат эле, бизди тияк бияка алып жүрөт эле, кийим кече алып берет эле, мороженое алып берет эле. Алар өздөрүнүн проблемасы бүтпөй калганы үчүн ыйлап атат, түшүнүп атасызбы? Сиз үчүн кабырда эмне болуп атат? Бирөө ыйлаган жери жок. Ата-эне ыйлайт. Ушунча жетилип, окууну бүтүп, дипломду алып, жакшы иштеп атат эле. Бизди карап, дары-дармегибизди санаторияларга алып барып, тияк бияка алып барып, ден соолугубузду карап атат эле, кажетибизди бүтүрүп атат эле. Эми ошол жок болуп калды, биздикин ким бүтүрөт? Алар өздөрү үчүн ыйлап атат. Кабырда сен менен эмне болуп атат? Сага кандай мамиле кылынып атат? Бирөө ыйлабайт. Ишенип кой. Ишенип кой, конкретно ишен. Ошого акылдуу адам бу дүйнөдө ахиретке жашаган, ахиретке даярданып жашаган адам. Айырмабыз жок, баарыбыз бирдейбиз. Кээ бир адам дүйнө үчүн эле жашайт, жейт, ичет, каткырат, күлөт, бакырат. Ошо менен урган бойдон жашоосу бүтүп кетип атат. Бирөө адам ошондой эле жашайт, акча табат, бала чакасы менен, бирок ойлонуп, ахиретке даярданып жашап атат. Ахиретке даярданып, эмне менен даярданса, ыйман, жакшы амал менен. Ахиретке ыйман, жакшы амал менен адам даярданат. Кабыр нурланат. Бейиштин бакчасы болуп берет. Кимге? Бейиштин төшөктөрү салынат кабырда, билесизби? Бейиштин терезелери ачылынат кабырда. Сиз ойлобоңуз жөн эле топурак экен деп.
Пайгамбарыбыз айткан, бул кабырды силер үйүп койгон топурак деп элестетпегиле. Андай деп ойлобогула деген. Бул бейиштин бакчаларынан бир бакча, же дозоктун чукурунан бир чукур деген. Силер ойлогондой эмес деген. Биздин көзүбүз акыйкатты көрбөгөндөй, кабырдын акыйкатын дагы көрбөйт. Адамдын акыйкаты жан, рух, душа. Ал көзгө көрүнбөйт. Акыйкаты көзгө көрүнбөйт. Бирок жүрөк түшүнөт, көз көрбөйт. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала кабырдын акыйкатын да көрсөткөн, адамдын акыйкатын да көрсөткөн, ахиреттин акыйкатын да көрсөткөн, бейиш дозоктун өзүн да көрсөткөн. Алланын өзүн көрдү, көргөн жокпу деген талаш бар. Көрдү деген сөз үстөмдү. Периштелерди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Жабраил периштеден баштап бардыгын көргөн. Жин шайтандардын бардыгын. Алла ошондой күч берген. Жердин үстүндө туруп, жердин астын көргөн пайгамбарыбыз. Ошондой күч берген. Жерде туруп, асмандын үстүн көргөн пайгамбарыбыз. Ушундай күч берген. Меккеде туруп, Фарс, Шамдардын бардыгын көргөн. Алла Таалам көрсөтүп койгон, ушундай илим берген. Мадина Мунавварада намаз окуп, жерде пайгамбарыбыз. Мадина намаз окуп, Алла Таала бейиштин эшигин ачып салган, пардасын ачып салган. Ошон үчүн туугандар, баарыбыз адамдар менен жашайбыз. Эч ким тууганчылыкты үз, токойго кетип кал, үңкүргө кирип кет деп эч ким чакырбай эле турат. Просто тууган ахирет күнүбүздү унутпай жашайлы. Өлөрүбүздү унутпай жашайлы. Ошого не только унутпай эмес, даярданып жашайлы. Ошого иманды курдуңузбу? Иман барбы сизде? Амалыңыз барбы сизде? Сиз менен жаныңыздан эч качан үзүлбөй турган, ажырабай турган. Иман адамдан ажырабайт. Эч ким муну урдай албайт. Эч ким ала албайт коркутуп. Каракчылар мал мүлкүңүздү алып коюшу мүмкүн. Бийлигиңизди алып коюшу мүмкүн, байлыгыңызды алып коюшу мүмкүн, ден соолугуңузду алып коюшу мүмкүн. Кезек келсе жаныңызды дагы. Бирок иманды эч ким ала албайт. Амалды оңдойлу амал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям амал алып келди. Дүнүйө да курулат, кабыр да курулат, ахирет да курулат. Ал амалдын негизи кайсыда десеңиз, Алла Тааланын өкүмүн, пайгамбардын сүннөтүндө аткарган ушунун аты амал. Кыямат күнү Алла субханаху ва таала сурайт. Эмне амал кылган тууралуу сурайт сөзсүз. Жараткан Алла субханаху ва таала. Ошон үчүн ал суракка даярданып жашанган эң акылдуу адамдар. Ошон үчүн агай мусулман бир туугандар, келиңиздер, ар бирибиз ушуга кичине ойлонойлу. Дагы алхамдулилlah келиңиздер, динди түшүнгөнгө, үйрөнгөнгө, амал кылганга, башка бирөөлөргө жайганга салым кошойлу, дуа кылайлы, акчабыздан ошого бир аз чыгарайлы, бир аз убактыбызды бөлөйлү. Дүнүйө деп кете берип, алданып калып, кур калып, же тияктан жок, же бияктан жок, ортодо калып, биз жалгыз калган күндү бир эстеп коюң да. Жалгыз калган күнү сиз менен амал болот, намазыңыз ошондо сизге шерик болот. Дааратыңыз, кусулуңуз сиз менен чогуу болот. Орозоңуз, садакаңыз сиз менен чогуу болот. Доска мыякта эле калып калат. Достун баары деле дос эмес. Алардын баары деле сиз менен кабырга барбайт деле, жаназаңа деле келбей коет кетечи. Кээде ушундайлар бар, тооба кылдым, өлсөң сүйөнө турган. Буга эмне дейсиң? Эң жакын машалла ата, эне, аял, бала чакаңыз эң жакындар. Бирок бул деле сиз менен кабырда бирге болбойт. Сиз азыр эң жакын тутуп аткан мына кийимдерибиз, бизге денебизге эң жакын ушулар да. Ушуну да чечип алат да. Жөнөкөй эле бир кепинди ороп туруп эле, болду шакат кетет. Ал кепиндер эч кандай пайдасы тийбейт. Көп ойлойт окшойт, кепиндин кичине бир пайдасы тийип калат. Пайдасы. Жөн эле уяттуу жерин жашырыш үчүн мусулман экен, ой деп ушу уяттуу жерин жашырганга эле
атакал кабырда эч кандай сизге пайда бербейт. Ошон үчүн ахиретте ким пайгамбарыбызды бул дүйнөдө жакшы көрүп жашаса, пайгамбарыбыз менен бирге болот. Пайгамбарыбыздын шафаатын үмүт кылып жашаса, иншалла Алла Таала пайгамбар шафаатын насип кылат. Ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтканды угуп жашаса, тиякта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын колдоосу болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам, Кудай эмес. Пайгамбар жөнөкөй инсан эмес. Периште, жин эмес. Адам баласынан, адам баласынын мырзасы. Бардык адамзаттын тажы, төрөсү, сайид. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала ушундай жаратып, ушундай макам берген, ушундай артыкчылык берген, өзгөчөлүк берген. Пайгамбарыбыздын Алла субханаху ва таала өмүрүнө ант ичкен. Бир дагы Алла Таала бирөөгө, адамга бир дагы башкага ант ичкен эмес да. Пайгамбарыбыздын өмүрүнө ант ичкен. Ушундан билсек болот, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын өмүрү, жашоосу жөнөкөй жашоо эмес. Эң нурлуу жашоо, эң берекелүү жашоо, эң таза жашоо, эң туура жашоо, эң бактылуу жашоо пайгамбарыбыздын жашоосу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жашоосун карасаңыз, кереметтүү кулк мүнөздөрдү табасыз. Адамгерчиликтин туу чокусун табасыз. Адамдын баасын, баркын табасыз. Пайгамбардын жашоосундачы алтын таппайсыз, азыр эле айтып коеюн. Дүнүйө таппайсыз пайгамбардын жашоосунда. Бакыт табасыз точно. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жашоосунда достук табасыз. Кечиримдүүлүк, боорукерлик, адамгерчилик, аманаткөйлүк, каниет, шүгүр, сабыр, чыныгы. Мынакей достук ошол жактан табасыз. Пайгамбарыбыздын жашоосуна Алла Таала ушундай кылып өзү ант ичип аткандан кийин, ошон үчүн келиңиздер пайгамбардын жашоосуна канчалык жакындашсак, ошончолук азыркы айтылган ийгиликтерге, багылыктарга жакын болобуз. Бакытка, бейпилдикке, тынчтыкка, тазалыкка, боорукерликке, кичпейилдикке, нурга, баарына жакын болобуз. Пайгамбарыбыздын жашоосунда бул иншалла аз жашасак да, көп жашасак да, бай болсок да, кембагал болсок да, пайгамбарыбыздын жашоосу менен эле кадам таштайлы. Пайгамбар сөз айткан: кандай жашасаңар ошондой өлөсүңөр, кандай өлсөңөр ошондой тирилесиңер. Кандай жашасаңар, кутуруп жашасаң кутуруп өлөсүң. Кутургандар менен чогуу тирилесиң. Тиягана көрө. Адамдар арам жашасаң арам өлөсүң, арам өлсөң арам тирилесиң. Бенамаз жашасаң бенамаз өлөсүң, бенамаздар менен чогуу тирилесиң. Бирөөгө зулумдук кылып, акчасын тартып алып, абирин төгүп, колуна, абирине, абыройуна кол салып, бирөөгө жамандык кылып жашасаң ошондой өлөсүң. Ошолор менен чогуу тирилесиң. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атканы, пайгамбардын жашоосун карманып жашасак, бай болобузбу, кембагал айырмасы жок. Көп жашайбызбы, аз жашайбызбы айырмасы жок. Бирок өлүм пайгамбарыбыздын сүннөтүндө келет. Ким кандай өлсө, ошондой кайра тирилет. Пайгамбарыбыз кушка баралаган, сүйүнчүлөгөн. Кандай сүйүнчүлөгөн? Ким менин сүннөтүмдү карманса, Алла Таалам шейиттердин соопторун берет деген. Пайгамбарыбыздын артынан жүргөндөргө пайгамбарыбыздын сүйүүсү, дуасы. Пайгамбарыбыз өзгөчө дуасы, өзгөчө шафааты. Жөнөкөй нерсе эмес. Буда только утабыз да. Уткуруу деген вообще жок да. Итак эле жашооңуз өтүп атат. Кааласаңыз пайгамбарыбыздын жашоосунда жашабай эле кой. Кааласаңыз жашаңыз, жашоо итак эле өтүп атат. Сизди күтпөйт, сизди карабайт ал. Итак эле бүтүп баратат. Просто каерде утасыз, каерде уткарасыз.
Biz ушун эле бөлүшүп атабыз. Утайлы, утулбайлы. Дүниеңізде ешкім талашып отқан жері жоқ. Сіздің дүниеңіз өзіңізге бұйырсын. Башқа біреуге мага керегі жоқ. Байлығыңыз, бийлігіңіз өзіңізге бұйырсын. Өзіңізге бұйырсын. Мага керегі жоқ, башқа керегі жоқ. Осы сізге боорукерлик кылып, пайгамбарыбыздын айтканын аманат катары. Келиңиздер, мүнөздөрүңүздү оңдойлу, амалдарыңызды оңдойлу, ишенимдериңизди оңдойлу. Бүттү. Бул жөн эле оңолбойт, буга мээнет керек. Акча тапканга мээнет керек, үй салганга мээнет керек, жол салганга мээнет керек. Ар бир нерсеге мээнет керек. Иманды курганга дагы, амалды оңдогонго дагы мээнет керек. Алла мээнет үчүн жараткан инсанды, машаккат үчүн жараткан инсанды. Лакад халакнал инсана фи кабад. Инсанды биз машаккат үчүн жаратканбыз. Машаккатта жаратканбыз. Кааласа дүние үчүн машаккат кылсын, кааласа дин үчүн баары бир машаккат кыласың, баары бир. Машаккатсыз жок болгон. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, Кудай кааласа пайгамбарыбыздын сүннөтүндө жашаганга аракет кылып, үйрөнүп, тактап, дуа кылып, напске каршы кадам таштап, аракет эле кыла берсек, кыямат күнү пайгамбардын шапааты күтүп атат бизди. Пайгамбардын шапааты, пайгамбарыбыз өзү күтүп атат. Ким менин сүннөтүмдө эле жашаса келсин. Менин колуман Кавсар суусун ичет дейт. Ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын динине өзгөртүп, ашыкча кошумчаларды кылып, дин кылып, пайгамбар айтты деп пайгамбарга жала жапкандарга периштелер айтат экен. О, я Расулуллах, жоголуңар. Силер суу ичпей өлгүлөр. Жоголуңар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, мен үммөтүм десе, периштелер айтат экен, я Расулуллах, сиз билбейсиз. Сиз бу дүйнөдөн кеткенден кийин булар эмне иш кылган? Сиз айтпаганды айтты деп, кылбаганды кылды деп, жаңыдан өздөрү оюнан динди чыгарып. Ошон үчүн туугандар, пайгамбарыбыз толук инсан. Акылы толук, билими толук, адамгерчилиги толук. Ал инсанул камил дейт. Биз баарыбыз толук эмеспиз. Бизде кемчиликтер бар. Бизде кемчилдик ката, жаңылыш толтурат. Пайгамбарыбыз толук инсан, Мухаммадур Расулуллах. Ошону карап эле, угуп эле, аркасынан окшошуп эле, туурап эле, артынан ээрчип эле жашасак, уттук. Пайгамбарыбыз бир дагы айткан жок, соодагер, сен соодаңды ташта, анан менин артымдан кел. Соодада туруп, мени ээрчи деди. Соода кыла бер. Бирок алдаба. Аз-маз кечиримдүү бол. Бани Исраилдин бир окуясын айтып берди бир киши. Пайгамбарыбыз айтты, Бани Исраилде бир киши болгон, бир дагы жакшы иши жок экен да. Өмүр жашап бүттү, бир жакшы иши жок. Бирөө эле бар экен, кандай? Ал соодагер экен. Бирөө акча бере албай калса, кечирип коет экен да. Иши ошо экен. Ахиретке барып калды. Кечирип коет экен. Жаш балдарды жиберет экен. Акчаны доолап келгиле деп. Бере алабы? Бере алса жакшы. Бере албай кыйналып атабы? Кечирип койгула. Иши ошо экен, башка эч кандай жакшылыгы жок экен. Ушул ахиретке барганда жараткан Алла субханаху ва тааля айтыр, бул биздин пенделерибизди кечирди, буну да биз кечирип коебуз. Мына соодагерлер. Эми мошенник, аферисттерди кечириле деп айтпай эле турам. Алар наоборот токтоп тур деп аны ордуна коюш керек. Себеби башкаларды дагы алдабасын. Башкалар да курбан болбосун. Атайын мындай мошенниктер бар, ал ахиреттин бузбасын. Ага конкретно башка жаза. А бирок чындап эле бирөө сизден карыз, бирок жакшынакай карап көрсөңүз, ой бечара, атайлаган жок. Күйүп калды, алданып калды, эчтеке калды. Буга колуңуздан келсе кечире турган болсоңуз, только даража табасыз. Темабыздагы ва мин асбаби шафаатихи хасса саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын
Өзгөчө шапаатынын себептери. Жалпы бардына пайгамбар шапаатка. Бирок кээ бир учурларда пайгамбарыбыз өзгөчө шапаат кылат. Спец деп коеюнчу. Жалпыга эмес, спец. Өзгөчө, таандык. Ушундай шапаат кылат. Ал кайсы десеңиз, ал-маут фи мадинатихи тайиба, пайгамбарыбыздын шаарында өлүү. Аякта кичине оору болуп калса, аякта кичине кыйынчылык болуп калса, жашоо теричилик оор болуп калса, качып кетип калбай, Мадинада тура бер. Ошол жерде жан бере турган болсо, пайгамбарыбыздын спец шапааты. Өзгөчө шапааты бул. Көбүнчө мисален бизде кандай? Азыр алар виза деле проблема, бирок ажыга барып калышат, умрага барып калышат, кээде зияратка барып калат. Эми ажал экен. Алла Таалам ошол жакта эгерде ажалын буйруп алган болсо, Аллах акбар. Анын туугандарына кушкабар айтсак болот да. Өзүнө дагы кушкабар, туугандарына да кушкабар. Биз үчүн арман. Биз үчүн тилек ал. Пайгамбардын шаарында эгерде Алла ажал бере турган болсо, Аллах. Мусулман адамдын жүрөгүндөгү арман. Пайгамбардын шаарында гана мен ажалым келсе. Баарыңар күбө болду. Кана Алла Таала мага берсин ошо. Амин. Баарыбызга Алла Таала насип кылсын. Баардык мусулмандар эми албетте кимге берет, кимге бербейт аны Алла чечет. Бирок өзгөчө шапаат. Задаха Аллаху Таала шарафан ва руфатан. Аллаху акбар. Алла Субханаху ва Таала Мадина Мунавваранын сый урматын, шарапаттуулугун көбөйтсүн. Амин. Бул жерди Алла өзү тандаган. Өзү жактырган. Өзү ошол жерге, шаарга көчүп келгенге пайгамбарыбызга буйрук берген. Мадина Мунавварага Алла өзүнүн Кур'ан-ы Каримин түшүргөн жерди кылып тандаган. Туугандар, Кур'ан-ы Карим Алланын ыйык китеби. Макка-ы Мукаррама, Мадина Мунаввара, ыйык Меккеде нурланган, нурлуу Мадинада гана түшкөн. Кур'ан түшкөн жер ал. Башка жер эмес аяк. Башка шаарга окшобойт. Алла Субханаху ва Таала пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламга элестетиңиз, өзү тандап каерге көчүп барыш керек. Меккеден көчүп келди, бүткүл ааламга ислам динди таркатканга борбор кылды. Борбор. Бүткүл ааламга тазалыкты үйрөткөн борбор, ыймандуулукту үйрөткөн борбор, ынтымакты үйрөткөн борбор, адал жашоону үйрөткөн борбор, бүткүл ааламга илимди үйрөткөн борбор, таквалыкты үйрөткөн борбор, бүткүл ааламга маданиятты үйрөткөн борбор, бүткүл ааламга Кур'анды жайылткан борбор, сүннөттү жайылткан борбор, ислам, иман, ихсанды таркаткан борбор. Ушунда Алла Субханаху ва Таала ушунда мекен кылды Мадинаны. Орта Азияга ислам дин Мадинадан келген. Азияга, Чыгыш Азия, Батыш Азия бардык. Бул жагы Африка, Европа бардыгына Мадинадан барган. Алла Субханаху ва Таала исламдын куполу, пайдыбалы. Пайгамбарыбыз айтты, болуп тургула. Bir rivayette iman, bir rivayette ilim. Madina'dan tarqagan, kayra Madina'ya gelip деген. Qanday жылан, иіннен шығып, қыдырып, кайра иінне тез келгендей, құдды мұшында иман, ilim, Madina'dan шығып, тарқап, жайылып, кайра бүткүл ааламда Madina'ya келіп топтолот. Башка жагында калбайт. Башка жагында калбайт. Жылан деп айткан. Башка жаныбарлар деле өзүнүн үйүнө келет да. Чымчыктар деле өзүнүн үйүнө келет. Башка жандыктар, курт-кумурскалар деле. Суур. Любой эле жаныбар бар үйүнө келет өзүчү.
Карышкыр бөрілер бар ғой, алар да чыгып кайра үйүнө келет алар. Бардыгы эле. Эмне үчүн жылан десе, жыланчы, субханаллах, үйүн аябай тез сагынган жаныбарлардан экен да. Тез үйгө кайра кайтып келиш керек депчи. Tez gelip de yanıma gel. İman, elhamdülillah, ilim, Medine-i Münevvere. Tirmizi Şerif'te rivayet var. Tirmizi Şerif'te. İbni Umar radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat mınday degen. Uvalaydı. Man istata'a en yemuta bil Medine fel yemut biha. Kim gücü jetse Medine-i Münevvere'de ölgөнгө oşa haber versin. Ne diyorsun bu ayet? Fa inni ashfa'u lima yamutu biha. Antkeni men Medine-i Münevvere'de ölgön adamlarga özgöçe şefaat kılam. Бүткүл дүйнөгө пайгамбар шафаат кылат жалпыча. Мусулмандарга жалпыча. Мадинадагы жан бергендерге өзгөчө шафаат кылам dedi. Пайгамбардын сөзү бул. Анан ар ким келип буйруа бербейт. Ага канча ый керек, канча курбанчылык керек, канча ихлас керек, канча Алла менен байланыш керек, канча пайгамбардын сүйүүсү керек. Ар кимге мындай эле буйруа бербейт. Оңой эмес ал. Siz bizge aytganda. ورواه ابن ماجه بلفظ من استطاع منكم ان يموت بالمدينه فليفعل. İbn Majah'ın rivayetinde kim silerden Medine-i Münevvere'de ölgөнгө gücü jetse oşonday kılsın. Fa inni ushhidu liman mata biha antkeni men güve bolom. Jok. Fa inni ashhadu men güvölük berem. Liman mata biha kim Medine-i Münevvere'de ölse men güvölük berem. Peygamberimiz nesine güvölük berem? Baktolluğuna, iman doluğuna. Medine-i Münevvere'de dedi. Elbette bardık niyetke karalar. Niyetke karalar. Niyetke jaraşa mamile kılınır. Bir adam bunday niyeti жоқ dele şakta bize ölüp dele kalışım. Ayette kapırlar dele ölgön толтураны. Мушриктер деле өлгөн толтураны. Ниетке каралат бардыгына. Макка-й Мукаррамада канча мушрик, муртат, мунафык толтураны. Бул жерден Алла Таала ниетке карайт, иман. Ушу эмне үчүн? Пайгамбарыбыздын айтканы үчүнбү же башка? Табаранидин риваятында раваху Табарани рахимахуллах би иснадин хасан عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. Mana Peygamberimizin aldığında Sakif urusundan bir yetim kız var ile, ayal var ile, oşada yetima. Rivayet varken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken azırkından. Kim Madina'da ölgөнгө мүмкүнчүлүгү болсо, мен ошакта өлсүн. Анткени ким анда өлө турган болсо, мен ага күбө болом. Же кыямат күнү шафаат кылуучу болом деп койду. Карачы. Эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, мен өзүнөн угуп калдым эле, дагы бизде Абдусами деген дамыла болған, Құда рахмат. Өзі тәжік дамыла болады, Исфар адам болады. Мына біздің ұстаздарымыздың ұстазы болады. Алла Тағала рахматына алсын. Молда Шамши дамыла, Молда Шакир дамыла, Молда Саур дамыла, Молда Ғаз дамыла, Молда Наур дамыла, Молда Сирождин дамыла, Молда Ашыр дамыла, Абдуманап қаракет толтыра қысқасы атту башту бардық дамыралардың ұстазы болады ошо киши. Ол Баткен областында ошо жакын Рават Каут деп коет, ошого жакын жерде турушкандыктан кирип чыгып илим алышканда ошол киши 7 жолу ажыл кылган. Анан ар биринде ошол мага буйурса экен ошол жакта өлүм деп жыл сайын ажылыкка баргандан ниет кылчу экен да. Çok geliyor öyle, bu jakta öyle.
Кысқасы айтканда, ол ар кимге Алла Таалам буйра бербейт. Мадина Мунаввараны мурунку атычы Ясрип деген болгон. Ясрип. Пайгамбарыбыз көчүп келгенге чейин Ясрип дейт да. Ясрип дегени бир кордолгон, жемеленген, чаңдаган, ушундай маани да. Ясрип деп Кур'ан-ы Каримде келген. А пайгамбарыбыз келтирип, бул Ясрип эмес. Бул Мадина деп пайгамбарыбыз койгон. Ошол ат коюлганына 1448 жыл болду. Демек, ат алмаштырса болот экен да. Шариятыбызда бар. Бир көчөнүн аты, айылдын аты, шаардын аты алмаштырып койсо проблема жок. Шариятта бар. Мурда коюлган болду, алмаштырбаш керек, андай жок. Алмаштырып койсо боло берет. Эгерде тиги жагымдуу ат болсо, мисалы, тигин мурунку мааниси өзгөчө, мааниси туура эмес болуп калса, андайларды өзгөртүп кое бериш керек. Маанилер жакшы болуп калса, мейли ошого тура берсин. Мисалы, бизде Бакыт, Талай, деген аттар да отурат. Аларды өзгөртүп берсе, ошо тура берсин, жакшылап. Анан эми баягы кээ бир аттар бар эми, маанилери туура эмес да. Ошондойлорду анан өзгөртүп койсо болот. Мейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадина Мунаввараныга дуа кылды. Не деп дуа кылган? Я Алла, Ибрахим пайгамбар Меккеге дуа кылды, мен Мадинага дуа кылдым. Ибрахим пайгамбар, я Алла, Меккени ыйык кыл деп суранды эле, мен Мадина Мунаввараны ыйык кыл деп сурадым деген. Я Алла, Ибрахим пайгамбар Меккеге береке бер деп дуа кылды эле, я Алла, мен Мадина Мунавварага Меккеден 2 есе береке бер деп сурайм. Мадина Мунаввара не деген бул? 2 есе береке бер деди. Алымдар айтышат, Мекке абзелби же Мадина абзелби? Имам Малик рахматуллаху алейхи айтат, Мадина абзал дейт. Мадина. Бирок 3 имам, имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхи, имам Шафии рахматуллаху алейхи, имам Ахмад ибн Хамбал рахимахуллах, жок, Мекке абзал дейт. Талаш бар ортодо. Бирок пайгамбарыбыздын жаткан жери бар го, Рауза. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын денеси тийип турган топурак бар го. Ал Меккеден дагы абзал, Мединадан дагы абзал. Асмандан дагы абзал, арштан дагы, бейиштен дагы абзал. Пайгамбарыбыздын денеси тийип турган топурак. Ал талашсыз ал. Ал вообще талашсыз. Пайгамбарыбыз туура Меккеде төрөлдү, Меккеде чоңойду. Меккеде пайгамбарлык келди. Бирок пайгамбарчылыктын толук болуусу Мединада болду. Кур'андын Меккеде түштү, толук болуусу каерде болду? Мединада. Башы ислам динибиз башталды Меккеден, толук болду каяктан? Медина. Алымдар айтат, Алла Таала пайгамбарыбыздын төрөлгөнүн Меккени тандаган. Бирок кыямат күнгө чейин эс ала турган жайын Мадинаны тандаган. Кыямат күнгө чейин эс алган жай. Алла. 14 кылымдан бери пайгамбарыбыздын зияратына адамдар ашык. Дүйнөнүн булуң бурчунан, 4 тарабынан. Ачка калсам калам, өлсөм өлөм, не болсом ошо болом, бирок пайгамбарыбызга барам. Жетип алсам эле болот. Бир жанына салам айтып көрүп алсам эле болот. Арка кайтам кызыктырбайт. Кандай заман? Бизге азыр ушундай келип калды, самолет. Азыр эми через эмес, прямой барбы? Прямой. Табабыз. Визаны Саудия Арабия батышачылыгына рахмат. Келе бер, мыназа деп ачып салды, не болсо ошо. Визаны ачпайдыр, виза бербейт деди. Только ажылы тап коет болду. Ал да квота берен деп коет. Анан андай болсо, кеде акчаларыбыз дагы жок учур болгондо. Барганга акча жок. Ошо $700, $500 ажылык эми башталганда, 90-жыл баштарында. Жок акча. Кээде акча бар, мүмкүнчүлүк жок. Союз мезгилинде
Ата бабаларыбызда койлор королоп, миңдеген койлору бар эле, аттары бар эле, акчалары бар эле. Уруксат жок. Кайка барасың? Жашагың келбей калды. Меккеге барам десең, жашагың келбей калды. Карасаң эмне дегени? Бара албайсың. Эми Алла Таала ушундай экен, машаалла, ошон үчүн ажылыкты бир эле жолу фарыз кылып коюптур өмүрүндө. Мүмкүнчүлүк табылышы кыйын экен да. Ошончо Ханафи мазхабта ажылык кимге фарыз болот? Ким барып келгенге акчасы жетсе, плюс ден соолугу, плюс жол амандыгы. Жол амандыгы кандай? Уруксат бербейт. Советтер Союзу. Отур деп кой. Эми ажылык фарыз. Ден соолук жакшы, акчам бар, бара албайм, бара албайсың. Кыямат күнү жоопко тартылбайм, тартылбайсың. Все. Эмне үчүн? Ман истата илейхи сабила, жолго мүмкүнчүлүк жок. Куранда айтып койгон, кимге жолго мүмкүнчүлүгү болсо, ошого фарыз. Алхамдулилlah, Алла Таала мындагы умраны бизге берип койду. Умра тамаша амал эмес. Аллаху акбар. Умар разияллаху анху пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан Мадина Мунавварада уруксат сурады. Я Расулалла, уруксат берсеңиз умрага барып келейинчи dedi. Пайгамбарыбыз не dedi? Ey Umar bir tууганым, дуаңда бизди унутпа dedi. Ким айтып атат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Кимге айтып атат? Умар разияллаху үммөтүнө айтып атат. Пайгамбарыбыз каякта, үммөтү каякта? Не деп айтып атат? Дуада эки риваят бар. Дуада бизди унутпа, ла тансауна би дуа. Экинчиси болсочу, дуаңда шерик кылып кой бизди дейт, кошуп кой бизди дейт. Демек, ал-худжаж вал-уммар вафдуллах. Ажылар мен умрачылар Алланын делегаттары, өзгөчө өкүлдөрү. Эмнени дуа кылса Алла кабыл кылат деп койгон. Пайгамбарыбыз сизге бизге сабак бериш үчүн айтып атат. Кара. Но кандай болсо дагы, эгерде адам баласына ажал Мадинада, Меккеде келип калса, Алла чоң бакыт. Муслим шарифте келет, Саат разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инни ухарриму ма байна лабатайл Мадина, ай харратайха ва тарафайха, ай юқта идахуха, ау юқтара сайдуха." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Мадинанын эки чети кара таштуу жер. Ушу экөөнүн ортосундагы жерди мен ыйык кылганмын, харам кылганмын. Эмне? Аңчылык кылынбайт, дарактары кыйылынбайт, жалбырактары үзүлүнбөйт. Ыйык кылган. Албетте, мисалы Меккеде дагы ушундай кылып ал жердеги коён, жандыктары мисалы чемчик аңчылык кылынбайт. Ал запрет. Мединаныкы дагы мына ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аль-Мадинату хайрун лахум лау кану я'ламун." Мадина өтө жакшы эле алар үчүн, аттиң алар билгенде. Эгер алар билгендечи, Мадинанын шарапатын, Мадинанын нурларын, касиетин, берекелерин билгенде, Мадинаны ал Мадиналар үчүн жакшы эле. Чыкпайт эле, эч ким кетпейт. Имам Абу Ханифа рахматуллаху алейх Куфадан, Ирактан келгенде Мадинага жылаң айдап келет эле. Мадинада дарат бошотпойт эле дейт. Ал убакта мындай туалет жок эле да. Мадинанын сыртына чыгып, дарат бошотуп, туалет кылып тастарып, анан дарат алып берчү. Эмне үчүн? Пайгамбардын шаарын сыйлагандыгы үчүн. Аз биз умрага, ажыга барып, пайгамбарыбыздын мечитин жанында алдап атабыз да. Адамдар дараты жок жүргөн аерде. Ыйлап жүрүшкөн, пайгамбарыбызды жакшы көрүп жүрүшкөн, шапаатын үмүт кылып жүрүшкөн, сүннөтүн бекем кармап жүрүшкөн. А биз ошол жерге барып дагы намазды да жакшы окуй албай, салаватты да жакшы айта албай. Пайгамбарыбыз айткан, дүйнөнүн булуң бурчунан ким салават айтса, периште мага жеткирет. Эгерде мен жанымда ким салават айтса, мен өзүм огам деген. Өзүм жооп берем деген. Өзүм жооп берем деген. Өзгөчө мага жуманын күнү, жуманын түнү көп салават айтпа деген.
Бүгін жұманың түні. Бүгін қайсы екен? Пайғамбарымыздың Мен деген сахабасы Абдулла ибн Мас'уд разиаллаху анху, алым, қары, муфти, мужахид. Пайғамбардың 7-ші болып исламды қабыл алған кіші. Алғашқы исламды қабыл алған кіші. Абдулла ибн Мас'уд, Ирақ, бардығын ошаққа илімді үйреткен кіші. Ошол кіші өзінің шәкірттеріне айтады. Жұма күні 1000 жолы салауат айтасың. Қанша жолы? Аллахумма салли аля сейдина Мұхаммад 1000 жол. Ал қашан? Мына түн башталды ғой. Четверг түн бұл жұманың түні. Исламда бірінші түн келеді, анан күн келеді. Четверг түн бұл жұманың түні. Ертең жұманың күні. Ертең күн батқанға шейін 1000 жол айтып қойсаңыз болады. Аллахумма салли аля сейдина Мұхаммад. Айтыңызшы. Дағы бір жолы. Уже нешелексіздер? Дарманды. Дағы бір жолы. Аллахумма салли аля сейдина Мұхаммад. Мен еште қиын емес. Мен сізге айтайын, 25 минуттан жарым саатқа шейін спокойно айтасыз. Смотрымдан. Шашылбай, мағани беріп, мына айтсаңыз, жарым саатты жөнін айтып қойсыз. Мен азы кетіп отқанша үйге, тияққа кетіп нары беріп, Аллахумма салли аля сейдина Мұхаммад. Аллахумма салли аля сейдина Мұхаммад. Аллахумма салли аля сейдина Мұхаммад. Кейін пайғамбарды көп салауат айтса, қиямат күні пайғамбарымызға жақын жайдан орын алады. Ырысқысына береке болады, күнөсі кешіріледі, қайғы деген жоқ, қайғыны іздемем таппайды. Салауат көп айтқан кішіге пайғамбар сөз айтқан. Күнөсі кешіріледі, қайғысы жоқ болады. Совсем жоқ болады. Қайғыны іздемем қошып қоямын үшін, қайғыны іздесем таппайды. Аяқта жүреді. Жолықпайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға Алла салауат айтып атады. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби. Я айюхалладина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Шек күмәнсіз инна деген бекем айтады. Алла Тағала өзі бардық періштелер Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтады дейді. Ей имандылар, сілер дағы Мұхаммад алейхиссаламға салауатты да айтқыла, саламды да айтқыла. Саллаллаху алейхи ва саллам. Айтыңызшы. Қарап тұрыңыз. Алла Тағала өзі бұйырып атады бізге салауат айтады. Біз намазда не атамыз? Қайра Аллаға қайырлы атамыз. Я Алла, сен салауат айт. Аллахумма салли аля Мұхаммад. Намазда не дейміз? Аллахумма салли аля Мұхаммад ва аля али Мұхаммад. Пайғамбарымызды үй бүлесін дағы ұмытпай. Ва аля али Мұхаммад кама саллайта аля Ибрахим. Ибрахим пайғамбарды ұмытпайбыз. Ва аля али Ибрахим. Ибрахим пайғамбардың үй бүлесін ұмытпайбыз. Иннака хамидун маджид. Әлбетте, я Алла, сен өзің мақталғансың, ұлысың. Пайғамбарымызға салауат. Бұл Дурути Ибрахим деп қояды. Бұны туған Ибн Мас'уд разиаллаху анху риуаят қылған мына салауат ең абзел салауат шу. Аллахумма салли аля Мұхаммад ва аля али Мұхаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Егер де ушудан бері 1000 бола тұрған болса, ана алдына ешкім шыға алмайды. Мен де шыға алмаймын. Ана алдына только голдар екі күреді. Ошындайға біз. Ақшасы барға емес, салауаты барға қол көтереміз. Ақшасы бар, құралы бар, чипуға. Салауаты бар, болды, хоп. Сіздің алдында біз бас. Алланың сүйкімдісі бұл. Пайғамбарымыздың сыймығы бұл. Сыймығы. Мен кім, мен анамын. Шыншынша тияқ бияқ емес. Егер де кім күн сайын 1000-ден айтып жүре тұрған болса, бейіштен жайын көрмейінше Алланың жанын албайды. Күн сайын 1000 салауат қиын. Бірақ кім ихласы болса, оңай еді. Тәгіне жашы өту. Бәлекет нәрсені бардығын сөйлейіз. Саясат. Анам не болды, анам не пайда алдың мұна? Bir жұмадан бері әрнесіне сөйлейсің. Не пайда алдың? Салауаттан пайда алатын. Ырысқыңа пайда алатын. Жүрегіңе пайда алатын. Алла Таала пайғамбарымыз айтқан: "Ман салла алейя салатан вахида." Bir еле салауат айтса маңа дейді. Саллаллаху бихи алейхи ашра. Аллаға 10 салауат айтады. Ушу сізге жетішпейді.
Bir салаватқа Алла сізге 10 салават айтса, сізге жетішпейді. Алла Тағала пендеге салават айтқаны мәнісі не десе, зұлымат, қараңғылықтан шығару. Адамның жүрегін Алла Тағала қараңғылықтан тазалайды екен да. Ушу Алла Тағаланың сізге болған салават. Ширктен, күфірдан, надандық, жахилдіктен барды қарамайсың салават. Шonun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini Allah barımızға насип қылсын туғандар. Бирок билип коюңуз, бардык шафаат Аллага таандык, Алланын колунда. Кул Алла Таала айткан: "Кул кулиллахумма лиллахи шафаату джамиа." Айтып койгон, бардык шафаат Алла Таала. Алланын уруксатсыз бирөө шафаат кыла албайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы Алланын уруксаты менен шафаат. Алла Таала ошончо макам берген, шафаат кыл деп. Үммөтүмдөн карап туруп киргизип ал. Пайгамбар сураган: "Я Алла, үммөтүмдөн ушу эсеп китеби жок киргизип алчы." Боптур, 70 миң кирди деп анда. 70 миң аз да, дагы сураган: "Я Алла, дагы 70 миң деп." Дагы 70 миң аз да. "Я Алла, да. Ар бир миңине 70 миң деп дагы" деген. Пайгамбарыбыздын Алла Тааладан ушундай улуу, ушундай пайгамбарыбыздын атын алып, пайгамбарыбыздын динин таштап койгон өкүнүч. Жоготуу. Трагедия бул. Сүннөтсүз жашоо бул трагедия. Чоң жоготуу, бактысыздык. Ошон үчүн биринчи тууганда таараттын сүннөтүн үйрөнөйлү, намаздын сүннөтүн үйрөнөйлү. Андан кийин тамак, ичкен, жеген, кийинген, жүргөн бардыгын. Аракет кылабыз иншалла. ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله تعالى في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. Madinadагы жашагандарга ким жамандык кааласа, Алланы коргошуңун эриткенде эритип салат. Же болбосо туз сууга сиңип кетет го, кудум ушундай жок болуп кетет дейт. То есть bunun manisi Madinada жашагандарга жамандык каалабагыла. Эгерде сизге жаман мамиле кылса деле, Аллах өзү жамандык мамиле кылышпайт. Ал жака дагы тиричилик, жашоо деп ар жакта мигранттар бар, таксисттер, башка жумушта кызматчылар кылып, ошолор анча-мынча корс мамиле кылып, же анча-мынча алдап коюшу мүмкүн. А сиз ойлобоңуз, мадиналыктар да ушундай кылат окшойт депчи. Мына ошондой болгон кокс ошакта кызмат кылып жүргөндө дагы ушундай бир адамдык фактор менен сизге ушундай бир зыян жеткирип койсо, ага жамандык каалаба. Аллага таштап койгон болот. Жамандык каалаба. Сөп Муслим шариф вазада муслимун фи риваятин, имам Муслим рахматуллахи алейхи риваятта бир жерде кошумча айткан экен: "Вала юриду ахадун ахлал мадина бисуин илля адабаху Аллаху таала фин-нар." Алла Таала аны дозокто эритет дейт. Кандай коргошунду эриткенди. Дагы бир расас деп койгон. Абдулла ибн Аббад разияллаху анху риваят айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан нуккамын: "Аввалу ман ашфау лаху ахлу Мадина, сумма ахла Макка, сумма ахла Таиф." Раваху ал-Баззар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан экен: "Биринчи мен кыямат күнү үммөтүмдөн Мединалыктарга шафаат кылам, андан кийин Меккеликтерге шафаат кылам, анан Таифтарга шафаат кылам." Биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам шафаат кылганы Мадина Мунавварадагылар. Жаннатул Бақи дейт. Ошол жерден башталат. Сөп Жаннатул Бақи пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жаткан жерден бир мүмкүн бир 100 метрге жетпейт. 50-60 метрде пайгамбарыбыздын бардык үй бүлө бар чагасы ошол жерде. Айшенебиз ошол жерде, Азважы Мутаххарат полный ошол жерде. Жубайлар бардык, энелерибиз, Умму Хабиба энебиз бардык ошол жерде. Балдары болсо ошол жерде. Полный жетө тең ошол жерде. Единственно Фатима энебизге гана талаш бар. Бакидеби же Раузада дейт, эки жерде. Кээ бир алымдар айтат Раузада, кээ бирлер Бакиде дейт. Алла Таала аалам өзү. Hazret Ali razıyallahu kavru Irak'ta atak kalganları Hulafa Raşidin, Abu Bakr Sıddık razıyallahu, Umar razıyallahu. Peygamberimiz çok jedet.
Hazret Usman Razanlı Bakı'da. 10 mingdin тегерегинде сахабалар коюлган. Эмне деген адамдар коюлган? Кандай деген асыл заттар. Абу Саид Худри разиаллаху ошол жерде. Эмне деген? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хасан разиаллаху ошол жерде. Имам Малик рахматуллахи алейхи ошол жерде. Эмне деген табииндер, эмне деген табииндер, фукаха, муфассирин, мухаддисин, аулия, салихин. Өтө баракалуу ушундай машалла Жаннатул Бакыйда коюлган. Канча шейит коюлган. Шейиттер тууралуу Алла Таала берет. Вала тaqulu. Силер айтпагыла. Нени? Ким өлтүрүлсө Аллахтын жолунда, аллазина кутилу фи сабилилlah амуата. Өлүктөр деп айтпагыла. Бал ахя, алар тирүүлөр. Валакин ла таш'урун. Бирок силер аны билбейсиздер. Шуур силерде сезим жок алар. Бирок аларды Алла Таала не дейт? Тирүүлөр. Инда роббихим юрзакун дейт башка жерде. Алар Алла Тааланын алдында ырыскыланып турушат дейт. Шейиттер. Канча шейит сахаба ошол жерде койду. Ушундай мубарак жер. Андан кийин ва мин асбаби шафаати ал-хасса касрату салат алейхи саллаллаху алейхи ва саллам. Саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллам. Дагы жалпы шафаат эмес, спец шафаат. Өзгөчө шафаатты себептеринен бири ким салаватты көп айтса. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ага өзгөчө шафаат кылган. Салаватты көп айткандарга. Термизи шарифте Ибн Хиббанда келет, Ибн Масуд разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Инна аула наси би яумал қияма, яни ахаққухум би шафаати ва би икрами, аксарухум алейя салатан." Қиямат күні адамдардан ең көп менің шафаатыма лайықтуысы дейді, маған көп салауат айтқан. Адамдар миңдеп күн сайын салауат етті. Миңдеп, миң емес, миңдеп. 2000, 3000, 4000, 5000 уақытты кетірбейтілер. Телефон оқшабаз біз 3 саат отырбайбыз мынандай 2 саат телефонды ашып. Ошого салаватты кетірсеңіз, спокойно 5000 айтып қойыңыз. 5000-ге Алла Таалам сізге 50 000 салават айтады. Періштелердің салаваты, пайғамбарымыздың салаваты. Алла Тааланың салаваты өзінчө, періштелердің салаваты өзінчө, пайғамбарымыздың салаваты өзінчө. Руайфи ибн Сабит ал-Ансари радиаллаху анху риваят, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман қала, Аллахумма салли аля Мухаммад ва анзилху al-maqad al-muqarrab индaka yawm al-qiyamah" десе, "Ваджабат лаху шафаати", раваху al-Баззар ва Табарани. Ким ушу салаватты айтса, салаваттың түрі толтырады. Мына жерде дагы бир салаваттың түрі келди. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Wa anzilhu al-maq'ad muqarrab indaka yawm al-qiyamah. Kıyamet günü özünün aldığında ya Allah en jakın martabaga, makamga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ornatgın, oturuzgun, düşürgün deb aytsan, vajabat lahu şefaati, aga men şefaatim vacip bolot dedi. Maqadan muqarrab degen ne dese, a'la manazilil cennet, beyiştin en ulu darajası ekan. Siz aytasiz, ya Allah Peygamberimizge salavat ayt, jana kıyamet günü beyiştin en ulu darajasını ber deseniz, Peygamberimiz aytты, kim uşu salavatты aytsa, aga menin şefaatim vacip bolot. Vajabat lahu şefaati. Ve huve makamul vasile. Bunu alımlar aytkan vasilanın makamı degen. Ötkönde men sizlerge aytkanmын. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mындай деген, азанчы эмнени айтса, ошону кайталагыла. Андан кийин мага салават айткыла. Анткени ким мага бир салават айтса, Аллага 10 салават айтат. Андан кийин мага ким василаны сураса Алла Тааладан, ага мен шафаатым важип болот. Васила деген эртеге кыямат күнү адам баласынан бир эле адамга тартууланат ошол макам, улуу сыйлык. Пайгамбар айтат, мен үмүт кылам Алладан, ошол мага берилет. Ошол васила деген макам. Fa innaha a'la manzilatan fil janna, себеп дегенде бул василачы
бейіштегі ең улуу мартаба екен да. Ең улуу мартаба, андан улуу мартаба жоқ. Ошол мартабанын аты кайсы деп сизден сураса, васила деп айтасыз. Не деп айтат экенсиз? Ең улуу мартабанын аты бейиштеги васила мартабасы. Ошол бир эле, ал экөө эмес, андан үчөө эмес да, бир эле ал. Ал пайгамбарыбызга гана таандык. İmam Ahmad rahimahullah musnadında Ubay ibn Ka'b radıyallahu anh'a rivayet var. Bir kişi Peygamberimize aittir. Ara'ayte in cealtu salati kullaha aleyk. Ya Resulallah ne de oylaysiz? Eğer de men bardıq salavatımды sizge arnasam. Manisi qanday? Cealtu duai kullahu salatan aleyk. Dua tileklerin bardığında только salavat ele qilib qo'ysam qanday deysiz deb Peygamberimizga aytib o'tadi. Peygamberimizin cevabını oğunuz. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem İden yekfike Allahu tebareke ve teala ma ahammaka min dunyak ve ahiret. Eğer de sen bardıq dualarыңды, tilегиңди salavatқа arnap koysan, anda uğal. Allah sana жетіштүү dünya ahirette kança sana muhim, zarıl nersen olsa, Allah oğa жетіштүү bitiret деген söz. Dünyаңдағы, ахиретіңде de. Любой проблемаңа Allah жетіштүү. Бардығы. Ма ахаммак. Сен ойландырған, сені қамға салған, саңа зарыл болған. Muhim işlerin бардығына dünyada da ahirette жетіштүү. Hafiz Munziri rahimahullah aytқан, isnaduhu ceyyid. Bunun jönököy sanat emesi, bunun mıқты sanat деген. Tabarani bir sanadin ceyyid. Abu Darda razıyallahu anh rivayet getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytқан, Man salli aleyye hina yusbihu aşran ve hina yumsi aşran adrakatuhu şefaati yevmen kıyam. Kim ertemenen 10 jolu salavat aytsa, geçinde 10 jolu salavat aytsa, ağa men şafaatim nasip bolot dedi. Oşun üçün alımlarыбыз Bağımdat menen Şamdan keyin 10 jolu salavatты özgöçe aytkan. Subhanallah, elhamdülillah 30 jol kıltasız mı? Oşoğa koşup 10 salavat aytasız. Qanchani aytasiz? Azır qili. Allohumma salli ala Muhammad. Qancha vaqt ketadi? Agar da sayyidni qo'shib qo'ysangiz, daha mıqti. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Agar da shashvatsangiz, sallallohu alayhi va sallam, sallallohu alayhi va sallam, sallallohu alayhi. O'shuni 10 jol aytib qo'ying. Agar da vaqtingiz bo'lsangiz, anda namozning ichindagi salavatni 10 jol aytib qo'ying. Erta menen 10, kechinde 10. Payg'ambarimiz aytdi, ağa men shafaatim söz chetadi dedi. Bayhaqi'nin rivayetinde gelir. Anas radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Aksiru s-sala aleyya yevmel cum'a ve leyletel cum'a. Faman fa'ala zalika kuntu lahu shahidan aw shafi'an yevmel kıyama." Sizler cuma günü jana cumanın tünü bana köp salavat aytkıla dedi. Peygamberimiz özgöçö. Жалпы айта беребиз, эрте менен кечинде, башка күндөрү деле, бирок өзгөчө маани берип турупчу, конкретно ошого. Бул иш. Жума күнү, жуманын түнү салаватты көп айтыш керек. Пайгамбарыбыз айтты, мага жуманын түнү, жуманын күнү салаватты көп айткыла, ким ушундай кылса, кыямат күнү мен ага шафаат кылам деди. Жана ага күбө болом деди. Эми пайгамбарыбыздын күбөлүгүн элестетсеңиз, az men birovga aytsa, "Men güvölük ötüp qo'ycha, yoqda problema bo'ladi" desem, payg'ambarimiz güvölük ötse, chu qanday degan narsa bu? Allohu akbar. Şefaatul enbiya vel malaika ves siddiqin vel ulama ves şuhada ves salihin. Peygamberlerin şefaatleri, periştelerden, sıddıklardan, alımlardan, şehitlerden, salihin, tüz jürgön, tuğra jürgön, pravetni, uşulardan şafaatları. Allahu Teala fil kuffar, fema tenfa'uhum şefaatu şafi'in. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kapırlar turalı mınday degen. Şafaat kılıçların şafaatı, Allah'a faydası tibeyt dedi. Bir adam şirkte ölse, ağa paygambardın da şafaatı jardan berbeydi.
Бардық пайғамбарлардың шапаты жардам бербейді. Бардық оулиялардың шапаты жардам бербейді. Бардық алымдардың, шейіттердің шапаты жардам бербейді. Ширкте өлсе өлді алар. Ким Аллаға ширк қылбай эле кеткен болса, иншаалла мына улуу заттардың шапатын Алла Таала буйрат. А кафырларга Алла Таала ошон үчүн айтып атат Куранда. Фама танфаухум шафаату шафиин. Аларга пайдасы тийбеди. Эмнени? Шапаат кылуучулардын шапааты пайдасы тийбеди. Бунун мафхум мухалиф деп коет. Эгерде кафыр эмес болсо, шапаат кылуучулардын шапааты сөз пайдасы тиймек деген сөз чыгат. Kafirlarga тийген жок. Kim kufurdu таштадыбы? Болду, аларга сөзсүз шапаат кылуучу шапааты тиет деген пайда. Маани ушундай чыгат. وفي مفهوم هذه الآية دلالة على أن هناك شفعاء يشفعون وأن المسلمين ينتفعون بشفاعتهم، ولكن الذي يفتح باب الشفاعة للشفعاء وهو شفيع الشفعاء وهو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qarab turыңыз. Бұл аяттың мафхум түшүнүгүндө далалат кылып атат, что бул жерде шапаат кылуучулар шапаат кылышат. Мусулмандар алардын шапааты менен пайдаланат. Бирок шапааттын эшигин шапаат кылуучуларга, шапаат кылуучулардын шапаат кылуучусу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ачат dedi. Шапааттын эшигин ким ачат экен? Мухаммад Расулуллах. Ана башкалар бардыгы шапаат кылат. Биринчи пайгамбар шапааттын эшигин ачат. Рауд Дарими, имам Дарими рахматуллахи алейхи риваят кылат. Анас разияллаху анхудан. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا شافعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، ولواء الكرم بيدي، ومفاتيح الجنة بيدي، ولواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، ولا فخر يطوف علي 1000 خادم كأنهم لؤلؤ المكنون. Anas razıyallahu anh rivayet kılar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, adamlar kabırından tirilip çıkkanda birinci men çağam dedi. Bardıq adam ölöt, kıyamet bolot. 40 yıl jaratkan Allah, limanil mulkul yevm, bugün padişahlık kimge taandık dep жарыя болот, bir ün çıkmaydı. Allah'dan başka hiç kim yok. Bir candık yok. Bir perişte, bir peygamber, bir insan, bir cin, biri yok. 40 yıl жарыя болот. Limanil mulkul yevm, limanil mulkul yevm. Bugün kimge taandık padişahlık? Kana. Hiç. Bardığı öçkün, bardığı ölüyor. Ana Allah özü aytadan. Lillahil vahidil qahhar. Allah'a taandı. Жалғыз қарду Allah'a taandı. Özü yok. Anan adam Allah Taala İsrafil peygamberdi jaratıp durup, tiriltip buyruk berет, сур тарт дейт. Сур bir тартканда барып жандар чыгат. Кабырдан бардыгы тирилет. Бардыгы. Алла айткан, кабырда бирөөңү калтырбайм деп. Бардыгын алып чыгат. Ошо бар тирилип атканда биринчи пайгамбарыбыз тирилет экен. Иза буису биринчи. Качан келишкенде мен алардын алдында жол башчысы болом дейт. Ана каидуху. Алар келишкенде. Иза вафаду. Ва ана хатибухум иза ансату. Бардыгы адамдар чыкпай калганда мен сүйлөйм дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөйт. Башка эч ким сүйлөй. Allah birinci peygamberimize ruhsat verir. Başka hiç kim söylüyor. Bardığı, hobisi karmalganda adamzatının bardığı toktop kaladı eкен da. Katıp kaladı da. Hiç kim de oylabay, özün gana oylayt. Kayaka varam, emne olam, ne kılam. Gündün ısığın aytpa. Adamdın, şunu 4 eli jer boş bolboyt деген.
Жерді Алла түздеп салат, bir de öngül çunkuru болбойт. Түп-түз. Көлөкө жок, дарак жок, тоо жок, түп-түз. Ана ошолордун баарды кармалганда пайгамбарыбыз мен шапаат кылам дейт. Сепа мурда хадистерде өткөнбүз, бар адам атага барат. Ортого түш, ал жок. Нух пайгамбар, Ибрахим пайгамбар, Муса пайгамбар, Иса пайгамбар, баардыгы отказ. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ортого чөт. Ошолор башынан эле билет эле, что пайгамбарыбыз гана ортого чөт. Эмне үчүн сразу айтпады дейт. Пайгамбарыбызга адамзат кайнаса эле баштап коймок десе, жок. Баардыгы ана ортого түшүп көрсүнчү, көрө албайбы? Ортого түшүп көрсүнчү бир. Жок. Ошол жерде бүткүл пайгамбарлардын үммөтү биздин пайгамбарыбыздын даражасы эмне экенин билишет. Kafirlar dağı, murtattlar dağı, münafıklar dağı, müşrikler dağı. Bardığı paygambarımızın kim ekenini bilir. Bu dünyada bilmeyik. Müslümanlar bile biliriz paygambarımız kim ekenini. Ya. Müslümanlar dağı paygambarımızın ümmetiyle biliriz. Ama murunku ümmetlerde kimisi bilir. Allah Teala uşunday kılan paygambarımızın makamını görseter kim ekenini. Bardığı paygambarlarga bilet. Пайгамбарыбыз ким экенин пайгамбардын бардыгы билет. Бирок бүткүл адамзатка Алла Таала пайгамбарыбыздын даражасын көрсөткөн. Кандай экен? Айтып атат: "Ва ана шафи'ухум иза хубису." Качан алар кармалганда, махбус болгондо, мен ошондо буларга шафаат кылам. Катып калат, токтоп калат барды. Эч ким эчтесе кылбайт. Даже ошол жерде риваяттарда келет, адамдар лучше дозок жакшы эле дешет экен. Ушул жерде азапталгандан көрөп, дозокто азапталган жакшыраак болсо керек эле. Башталбайбы эсеп китеп депчи. Эсеп китеп башталбай турат. Азыр башталып элек. Пока биринчи тепкич бул. Ва ана мубашшируhum ида яису. Адамзат үмүтсүз болуп калганда, мен куш кабар айтуучумун аларга дейт. Токтоп туруңар. Пайгамбарыбыздын шафааты бүткүл адамзатка тиет. Капырларга, мушриктерге, муртаттарга, мунафыктарга дагы пайгамбар шафааты пайдасы тиет. Кандай? Кыямат күнү эсеп башталат. Болсо алар кыйналып кетет. Бүт пайгамбарларга, бүт аулияларга, сахабалар биякта турсун, күнөөкөр эмес, баары пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаат пайдасы. Шафаатул кубра, шафаатул узма деп коет буну. Маками Махмуд деген экинчи аты бар. Не дейт алар? Мен үмүтсүз болуп калганда куш кабар берүүчүмүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан: "Башширу ва аммилу." Силерде куш кабар айткыла, адамдарды үмүттөндүргүлө дейт. Карачы. Үмүтсүз кылбаңыз. Арага четке сен болдуң, бүттүң, сен дозок уже чечилген, андай болбойт. Сен өмүр бою ушундай кылып туура эмес иш кылсың, тооба кыл. Бирок Алла Таала ырайымдуу. Тообанын эшиги ачык. Бүгүн ибадат кылсаң, бүгүн бардык күнөө кечирилет. Үмүттөндүрөлү. Үмүт адам баласын үмүткө. Алкашка дагы, наркоманга дагы, зынакоруна дагы, залымына дагы бардыгына үмүт берели. Үмүт. Ла тaqnatu min rahmatillah. Алла Таала өзү айткан пайгамбарыбызга. Кул ли ибад, мен пенделериме айтып кой дегенде. Аллазина асрафу ала анфусихим, өз жандарына зулумдук кылгандар бар го, күнөө аркылуу, күнөө кылып өзүнө зулумдук кылды, карачы. Ошондой пенделериме айтып койгон дегенде. Ла тaqnatu min rahmatillah. Алланын ырайымынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Ливаул карам бияди, пайгамбарыбыз айтат. Мынакей. Жоомарттыктын желеги менин колумда болот. Ва мафатихул жанна бияди. Бейиштин ачкычтары менин колумда болот дейт. Ва ливаул хамд бияди. Мактоонун желеги менин колумда болот дейт. Ва ана акраму вулди адам ала робби. Адам баласынын мен Робума эң урматтуу сыйлуусу мен болом дейт. Вала фахра дейт. Ана силер ойлоп калбагыла, пайгамбарыбыз мактанып атат окшойт деп. Мактанбай эле айтып атам дейт. Кыйынсынбай эле.
Вала фахра. Просто Алла Таала айт деді, ошон үчүн эми айтканга туура келди. Ата пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай мактанып, кыйынсынып айта турган зат эмес. Вала фахра. Фахрланып айта аткан жерим жок. Ятуфу алей альф хадим. Мага 1000 кызматчы тегеренип турат дейт ошо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кааннахум лу'лу'ул макнун. Алар жөнөкөй эмес, бермет сыяктуу дейт балдар. Бейиштин кызматчылары машаалла, жашырылган бермет сыяктуу. وجاء في الحديث بالحديث gelеткен имам Ахмад риваят кылган, Ибн Хиббан, Абу Бакр Сиддик разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ай Робби, جعلتني سيد ولد آدم ولا فخرا وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرا حتى إنه لا يدر علي الحوض أكثر من بين صنعاء وأيلا." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "О Раббым, сен мени адам баласынын мырзасы кылдың. Эч бир кыйынсынып, сыймыктанбастан айтып атам, дейт да. Жана жер жарылганда кыямат күнү эң биринчи жерден чыга турган кылдың дейт. Жана мени хаузыма, Каусарга эң көп адам келет дейт. Санаа деген жерден, Айла деген жердин ортосунан да ошондой адам көп келет. Кийин анан башка пайгамбар сумма юкалу уд'ул анбия, пайгамбарларды чакыр дейт экен, алар келишет экен чоң жамааттары менен. Кээ бир пайгамбарларда азыраак жамаат болот экен, 5ден 6дан. Wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad. Кээ бир пайгамбар бир да үммөтү жок келгенде болот экен. Кээ бирлеринде 5ден 6дан болот экен, кээ бирлери машалла 1000ден аргандай, кээ бир пайгамбар болот экен, аркасында үммөт жок. Жалгыз. Эми бир суроо. Ошол пайгамбар өмүр бою дават кылды. Бирөө да уккан жок. Бирөө да кабыл кылган жок, бирөө да келген жок. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ошол пайгамбар мээнетинде уткурдубу же уттубу? Ал бактысыз эмес тоба кылды. Ал эң бактылуу адам. Бир адам кимисине келет, ким келбейт, кимдин жүрөгүнө ыйман берет, бербейт, бул Алла чечет. Бирок алхамдулилlah биздин мойнубузда да ошо жеттирүү. Пайгамбарыбыздын үммөтү эң көп. Эми жараткан Алла субхана ва таала ушундай берген. Вакыт болуп калды. Айтыңыз.
Allahu akbar. Спасибо. Assalamu alaikum. Ustoz, biz buga чейин Кытай менен иш алып барчок. Биздин максат мировой уровеньдеги имандуу бизнесмен болуу, иншаллах. Apple, Microsoft сыяктуу компания ачуу үчүн жумуштун баарын таштап, IT тармагын окууну туура көрдүк. Азыр окуу учурунда акча таап иштегенден кийин ар кимди көрүп өзүңдү салыштыра баштайт экенсиң. Илим билим алгандарга орто жолдон таштап кетпей, азгырыктарга азгырылбай тургандай бир жакшы мотивация же жүрөккө тие турчу кеңешиңизди бериңизчи. Сизден Алла ыраазы болсун. Ката болсо кечирим сурайм. Жок, жакшы. Дүйнө билимин алуу шарият колдойт. Шарият чакырат. Фарзы кифая. Биз да дүйнөдө башка мусулман эместерден артта калбашыбыз керек. Булар керек. Албетте, ахиреттин илими биринчи. Ал биринчи туруш керек. Жаштарыбыз алхамдулилlah азыр бүгүн билимге берилсе, биздин келечегибиз. Ошон үчүн айтат да, аялдар үйдө, жаштар илимде, эркектер мечитте, кылмышкерлер каякта? Түрмөдө деп. Ошол жерлерде болгон жакшы экен да. Сизге, бизге биринчи сапта жүргөнүбүз жакшы да. Балдар, жаштарыбыз илимде жүргөнү жакшы. Алхамдулилlah, бул азыр илимдин көп пайдасы. Имандуу. Космонавттар керек. Имандуу врачтар, имандуу бизнесмендер керек. Ага кайсы сөз илим окубаса болбойт. Ошон Кудай кааласа, сиздин алхамдулилlah илимиңиз пайдасы тиет сөзсүз. Илим алып, иман менен бирге көбөйтүлгөн иншалла пайдаңыз кеткен үмүттөбүз. Максат устаз, менин бир суроом мындай. Агамдын уулу баласы 9-класс, 6 айдан бери жин оорусу менен ооруп жүрөт. Күчтүү устаздарга дем салдырып, азыр жакшы. Бирок уулу ооруп атам деп шылтоо менен күндүз кечке уктайт, түнү телефон көрөт. Ата-энеси боору ооруп эле жөн коюшту. Жакшы болсун, анан жумушту өзү жасайт дешет. Мен ойлонуп атам, медресеге тапшырып салсак, оорусунан дагы айыгып, келечегине дагы жакшы болор беле деп. Эгер болот десеңиз, кайсы медресени сунуштайсыз? Сизди урматтоо менен, Эрлан. Медреселер азыр Кыргызстанда аябай көп. Эгерде Бишкек чүйдө болсо, машалла, муфтияттан эле алсаңыздар болот. Түштүк жакта отурган болсо, ал жакта деле үйүнө жакын, ата-энесине жакын медресеге кирсеңер жакшы болот. Карап көрүлө, каерден чалып атасыңар, толтура. Азыр биринен кабыл алуу болот, кээ бирлери 5-нен кабыл алат, кээ бирлери уже кабыл алып койду болуш керек. Шарттарын карап көргүлө. Бирок мына күндүз келерге чыгып, түндөсү телефон карап калып. Билем, ал оору эмес го дейм. Жин оорулары. Алла таалам шифа берсин, бирок эми телефон бар азайтыш керек. Түндө Алла уйку үчүн эс алганга жараткан. Күндүздү эмес. Күндүз тиричиликке, иштегенге, ырыскы тапканга. Түн машалла эс алганга. Уста жакында эртең же бүрсү күнү операция жүрөгүнөн ушуга устаз дуа кылып коюңузду, апамдын аты Райкут жеңилдик берсин. Аллахым сизден Алла разы болсун. Амин. Апаңыз Алла таалам ушу операциясын жеңил кылып, толук туруктуу шифасын берсин. Бардык ооруларга да Аллахым шифасын берсин. Элибизди, журтубузду Алла таалам бардык жамандыктан, өзгөчө имансыз жашоодон сактасын. Аллахым баарыбызга ооматыбызды берип, келечегибизди кең кылып, урпактарыбыздан Алла субханаху ва таала имандын чырагын өчүрбөсүн. Жараткан Алла субханаху ва таала ооруларга шифа берсин, жаштарга билим берсин, таквалык берсин. Элибизге ынтымак берсин. Жараткан Аллахым рызкыбызды кең кылып, Аллахым эки дүйнөдө жүзүбүздү жарык кылсын, пайгамбардын шафаатына бөлөсүн. Ва саллаллаху таала ала Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи.